Бишкектин так ортосунда жайгашкан бул имаратты баарыбыз эле көрүп жүрсөк керек. А бирок ичине баш баккандар аз. Бүгүн сиздер менен ушул имаратка саякаттайбыз. Бул Кыргыз Улуттук тарых музейи. Сыртынан караганда жөн эле имарат. Бирок эшигин ачаарың менен башка дүйнөгө эле түшүп калгандайсың. Бул кооздуктун баарын көрүү үчүн канча акча коротконумду видеонун аягында айтып берем. Андыктан сөзсүз аягына чейин көрүңүз. Бул жерде убакыт токтоп калгандай. Ар бир зал өзүнчө тарых, ар бир экспонат өзүнчө окуя. Музейде тарых менен заманбап технология айкалышкан. Залдардын ичинде LED экрандар, интерактивдүү көрсөтмөлөр, заманбап шарттар түзүлгөн. Андыктан тарыхый эстеликтер менен кененирээк таанышып, тарых куржунуңузга көптөгөн маалыматтарды топтой алат экенсиз. Мына бул жерде биздин ата-бабалардын кандай жашаганын көрө аласыз. Кийимдери, куралдары, күнүмдүк колдонгон буюмдары. Айымдарыбыздын мурда тагынган иймектери, чачпактары жана башка жасалгаларында байкоого болот. Кээ бир нерселерди көрүп, ушундай да болгонбу деп таң калдым. Музейдин ичинде ушундай кооз жасалган боз үй да бар экен. Анын ар бир бөлүгүнө көз чаптырсаң, өзүнчө маанини берет. Мындан тышкары шырдактардын да ар кандай түрлөрү бар. Бул шырдактардын кантип жасалышын да видео аркылуу көрсөтүп берет. Айтор мындай кооздуктун баарын көрүү үчүн мен болгону 200 сом короттум. Салыштырып айтканда бир кофенин акчасына бир аалам менен таанышып чыктым. Эгер сиз да бош убактыңызды эмнеге короторуңузду билбей жатсаңыз, бул жерге келип жан дүйнөңүздү байытып кетиңиз.